Талас районундагы жайыттарды кантип сапаттуу пайдаланабыз, анын көйгөйлөрү, чечилиш жолдору жөнүндө Альянс Алтын компаниясы демилгелеп, адистерди чакырып, Талас районундагы жайыт комитеттердин жетекчилерин чакырып, ветеринария тармагын, жанагы көчүп конуудагы коопсуздук маселелерине арналган автоинспекция тармагынын кызматкерлерин баарын чакырып ушул жерде кеңири талкуу болду. Жайыттардын сапатын кантип арттырабыз, аны кантип мындан ары жакшы деңгээлге көтөрөбүз деп адистер маселе көтөрүп атышат. Ошол маселелерге биз ушу Альянс Алтын компаниясы площадка аянтча түзүп бергенбиз. Талкууда мына көптөгөн жакшы ой пикирлер айтылып, делип жатат. Компания мындан ары да ушуга окшогондой пайдалуу семинарларды, тегерек столдорду, керектүү ушундай жыйындарды кезеги менен ирети менен өткөрүп турууну планга койгон. Бүгүнкү семинар устундагы өтүшү мына ошол иш планга кирген жакшы иш-чаралардын бири болуп эсептелинет. Анан бизге дагы мындай сунуштарын берип атышат. Ушу көмөктөшсөңүздөр, ушу жайыттарды пайдаланууда жана жолдорду, көпүрөлөрдү салууга салымыңыздарды кошуп берсеңиздер деп атат да. Бул баягы жергиликтүү ушу жайыт комитеттеринин төрагалары тарабынан көтөрүлгөн сунуш болуп атат. Дополнительно жайытты Панфилов районунан алалы десек, ал жайытка өтө турган жол жок. Аны Кичи Суусамыр деп коет. Ошол Кичи Суусамырга өтө турган жолду ошо Алтын Альянстан суранып атабыз. Ошону жасап берсек, биздин жана жайыт тартыш маселебиз чечилип калат деп. Бул мындай эске ала турган, көңүл бура турган маселе да. Биз буларды өздөрү менен биргеликте чогулуп карап, бир комплексный чечели деген максаттарды коебуз. Жана буюрса, ушу чогуу акылдаштырып чечкенге аракет кылабыз.